Кырыласың шуну. Шуну гана салмай. Пакетке. Айжан аркама басасың. Көрдүңөр? Мени искать. Могул соко могул жерге чейин гана ой көрөт да. Могул жак көрүң катуу. Бул дренаж жок деген сөз. Шуну глубоко рыхлительно бузуш керек. Эгерде могулну дагы бир одорбай же чачпай малалабайчы ушул мойдон бугор жазалып калса, могул жерде клубника саргая берет да. Биз канча биогумус колдондук эме чөптүн уругу толтура. Бугорго нымдуулук керек, суу эмес. А бизде жана ушул катуу катмар бузулбаган үчүн бугордун ичи суу болуп калып атат. Кыргызча айтканда суу бул өсүмдүктөрдүн биринчи душманы болуп эсептелет, эгерде суугарганды билбесеңер. Мина ба? Эктай ушундай мал чарбасын кармашат экен азыр. Бүгүн биринчи жолу талаага келип атабыз. Мынакей бул жакта карасаңыздар, жалпы анализ кылуу үчүн. Айжан аркама басасың. Аркамдан басып калдым. Проверено деп. Ал жерде мына көрдүңөр? Мени искать. Биз талаага келип азыр ушул топурактын анализин алып атабыз. Агроном Арсен Тыныбеков азыр өзү көргөзөт да. Кандай болуш керек? Топуракты 5 жерден алыш керек. Конверт сыяктуу кылып ортосунан, анан 4 четинен. Анан клубникага жерин анализин алганда 35 сантиметр керектер алып атышпайбы? Ал туура эмес. Бизге сокко кире турган, сокко одора турган жерде гана алыш керек да. Биринчи мондай казалабыз. сантиметр. Анан кийин могун четин кырып аласың шуну. Шуну гана салмай пакетке. Канча көлөмдө алыш керек негизи? 5 жерден болгондо. 5 жерден болгондо бир пакет жетиштүү. Алар мындан аралаштырып коюш керек да аягына туурабы? Өзү аралашып калат да пакеттен. Өздөрү да аралаштырат ал. Мына могул жагын эле. Ондо кырып алыш керек да. Ошондо топурактын үстү жагы, асты жагы, анан кийин ортосу анан аралашат да. Топуракта кум бар экен. Бул жакшыбы же жаманбы? Жакшы. Дренажга жакшы болот. Бирок кыктар да бар экен. Кыктар төгүшкөн турбайбы? Мынакей. Мынакей кык. Бул зыяны бар, Эгерде могулну дагы бир одорбай же чачпай малалабайчы ушул мойдон бугор жазалып калса, могул жерде клубника саргая берет да. Неге саргаят? Кык болгон жердеби? Влажность көп тура берет. Анан могу кыкта деген бул жакта карабайсызбы, тиги сарайдан эле сразу алып келип талаага таштап атпайбы? Негизи алды жакка чогултуп ферментация жүргүзүп жана чирибейт бул жакта. Ысык пар менен мыякта орун баарын өлтүрүш керек да. Жана биз сабакта айтып беребиз го, кантип ысык пар менен өлтүрсө болот жана. Онда жаппыз кылып туруп жайып туруп эле. Ичине капельный лента коюп туруп, үстүнө салфан жаап, тегерек четин көмүп салфанды, чтоб воздух чыкпай тургандай. Анан жана бизде жайында күн ысыганда сууну бергенде буланып чыгат да, пленкага такалып, анан ошол жер ысыйт 80 градуска чейин. 80-75, анан 80 градуста как раз клубникага зыян алып келген жана фузариоз, фитофтороз, тамыр чириктер ошолор өлөт. Анан ото чөптүн уругу да өлөт. Анан кийин бияка алып келип чачсалат да. Бул жанагы гумус жасагандай эле болуп калабы ошондо.
Биогумус жок, ал жакта эмени кой берет да. Сөл жыланды. Бирок биогумус жасаганда да биринчи ошол кыктагы патогендерди өлтүрүп, зыянкечтерди өлтүрүп, нематода, жанагы майский жуктун личинкасын, эшик курт деп коет го. Анан кийин ошо патогендерди, фузариоз, фитофтора дегендерди полный өлтүрүп, анан кийин сөл жыланга бериш керек да. Мына мисалы азыр биогумус деп отуп жакшы жасагандар да бар, анан кийин жакшы эмес жасагандар да бар да. Биз канча биогумус колдондук, эме чөптүн уругу толтура алып келип туруп торф менен аралаштырып эле маточник кылып жасасак эле отой берип чачайсың да. Демек, эгерде чөптүн уругу биогумуста өлбөсө, значит патогендер да ошол жакта бар деген сөз. Ал сөл жылан мисалы ооруларды жок кыла албайт да. Ал жөн эле переработка кылсат. Негизи жерди ошол кулпун айдагандачы күзүндө айдап койгон жакшыбы? Көрсө чачырандап атат. Борпоң болуп калат, Борпоң. Азыр дагы сокко кирет. Анан кийин глубокий рыхлитель, анан кийин фреза, анан бугор образовать. Негизи ошол жерди айдатканда канча сантиметр болгону жакшы эми жалпы кулпунай үчүн бугорду жакшы жасаганга? 30га чейин кирсе жакшы. Мынакей азыр могул сокко могул жерге чейин гана оду барат да. Могул жак көрүң катуу. Бул дренаж жок деген сөз. Ошондо глубокий рыхлитель менен бузуш керек. Эгерде могул жерде катуу сойду дренажды бузбаса, могул жака деген суу былчылдап тура берет. Могул жака ылдый түшкөндө жайлап калат да, андан кийин ушу именно ушул жерде тамыр чирик оору пайда болот да. Любой топуракты касканда көрсөңөр кириши кыйын болот. Катуу катмарды бузуш керек. Бул клубникага, малинага аябай маанилүү. Ар жагы жумшак болобу анан, азыр эсе туалет каза турган болсокчу, ошол жер жумшак, могул жер катуу болуп туруп, кийинкиси кайра жумшак болуп кетет. Бул анткени трактор деген постоянно 15-20 сантиметрди айдай берип, үстү жагы борпоң болот да, андан кийин асты жагы катуу болуп калат. Ошону 50-60 сантиметрге чейин жана глубокий рыхлитель менен бузса, бул жана тамыр чирик оорулардан эме болот да, профилактика болот. Аны жыл сайын кылыш керекпи ошондо жердин катмарын бузуп? Клубника мисалы мыякта 2 жыл өсөт да, 2 жылдан кийин кайра кылып койсо болот. Эми ал лишний эмес да. Анткени ал глубокий рыхлитель деген сплошной одорбайт да, могул жерден кетет, анан үчөө кетет. Азыр ушул жерден кеттиби, дренаж жасабы, 2 жылдан кийин бул жагынан кете берсе, наоборот жакшы. Ошол линия эмес, башка линия түшүп дренаж канчалык жакшы болсо, ошончо клубникага эмеге жакшы болот да. Мисалы шуну кылганда эле, ушул операциясын кылганда эле бул жакта жанагы тамыр чирик ооруларынан уже алыстайсыздар да. Суунун баары сиңип кетет ол дейт эсеп. Суунун бугорго нымдуулук керек, суу эмес. Бизде жана ушул катуу катмар бузулбаган үчүн бугордун ичи суу болуп калып атат. Бизге деген жана кокосовый субстрат деле мындай болуп атпайбы, үстүнөн суу тамчылайт, анан астынан суу тамчылап чыгат. Суу кирет, анан чыгып кетет. Субстрат кокосовый ал ным боюнча калып калат. Бизге да бугор топуракка жасаганда топурак ным боюнча калыш керек, суу ылдый агып түшүп кетиш керек. Бизде деген ошол катуу катмар бузулбаган үчүн, жанагы капельный системаны туура эмес койгон үчүн бугордун ичинде ным эмес, суу көбүрөөк туруп калат да. Суу эме орусча айтканда, кыргызча айтканда, суу бул өсүмдүктөрдүн биринчи душманы болуп эсептелет, эгерде сугарганды билбесеңер.